Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı bir doğanlar, Жараткан мейірімді Аллах бүгінгі бізден үйік күнімізді берекелі болсын. İbadattарыбызды қабылдап, күнәләребезді кечирип, ақиреттеги даражаларыбызды жараткан бийик кылсын. Тугандар, бүгүнкү биздин темабыз Hazreti Mufti тарабынан белгиленген тема экен. Бул тема тугандар акыркы кезде бизде аябай көп мындай сейрек кездеше турган мындай нерсе болуп калды. Бул автокырсыктар. Мына ушул темага кичине токтолуп кетмекчибиз. Жаш газды тепти, скоростьты ашырды, баягы дозволенный ылдамдыктан дагы жогору кылып, бир гана бул өзүнүн жанын кыйбастан бул жөн бараткан адамдардын өзү менен кошо дагы канча адамдын жанын кошо кыйып кетип атат. Туугандар, ушул маселе боюнча мына көптөгөн араб өлкөлөрүндө ошолордун мындай фатва бөлүмдөрүндө алардын чыгарган фатвалары бар. Туугандар, эгерде аябай баягы ылдамдыгы чоң болсо, бул адамды категория баягы суицид жасаган, суицидниктердин категориясына киргизип койгон ушундай фатваны чыгарган алымдар дагы жок эмес. Кээ бирлери туура бул күнөөкөр, бул залым, зулум жасады десе, жок, суицидник, самоубийца, мына ушундай категорияларга кошуп койгон адамдар, алымдарыбыз дагы бар. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айткан бир сөзү бар го: "Мен катала нафсаху би шейин уззиба бихи йаумал кияма." Кимдегим өзүн бир нерсе менен өлтүргөн болсо, кыямат күндө мына ошол нерсеси менен бул азапталат деди. Ал нерсеси, урматтуу бир туугандар, дал ошол баягы колундагы оружиеси, бул колундагы баранкасы, руль и акселератор. И бул жактагы баягы мындай теманын канчалык серьезный экендигин чувствовать этпеген ушундай баягы пустой башка, канча деген өлүмдөрдү кошо алып кетип атат. Мынакей карагыла туугандар, көрүп атабыз мына канча, мына ушул субханалла, мен айткым келет да, мен ушул такси айдаган адамдар бар го, биздеги такси айдагандар. В основном степ вагон мингендер. Бул степ вагон деген ушунчалык баягы участник, ошондой баягы смертельный столкновение, ошондой баягы авариялардын участниги аябай көп болгондугунан муну степ вагон эмес, смерть вагон деп дагы адамдар ат коюшту. Мен ушул такси ээлерине айтат элем: туугандар, Аллах Тааланын силердин пешиңерге жазган ырыскысы бар. Сен ылдамдыкты чоңойтосуңбу, көбөйтөсүңбү, тезирээк барасыңбы, тезирээк кайтып келесиңби, айырмасы жок. Аллах субханаху ва таала сага жазган ырыскы, пешиңе жазган ырыскы, мына ошол ырыскыны аласың. Ушундай ситуациялар аябай көп кездешип атат. Туугандар, мына особенно мынакей азыр айрыкча баягы бензин кымбаттады, туура. Бардык акча инфляцияга учурады. Всё, жол кире кымбаттады, особенно мынакей югтан тиги Бишкек столицага карай. Туугандар, мына мен өзүм лично ошол таксилердин бирине кеттим. Алдына отуруп алып, мен баягы таксиде баратып, баягы таксисттин көзү жумулуп бараткандан мен бир-эки жолу аны эскертүү берип, анан за рулем өзүм отуруп, бул таксист бардыча уктап эс алып барды. Уктап барды Бишкекке жеткенге чейин. Мен чыдайм мына Ташкөмүрдөн баштап, Ташкөмүр эмес, Шамалсай, эгер адашпасам,
Бишкекке чейин мен өзім айдап бардым ошол машинаны. Барганга чейин уктап барды, убитый. Уйкуда барды. Барып калганын өзү сезген жок. И бул бир случай эмес. Бул мындай случайлар көп болгон. Мен да бир жолу түнкүсүн Стамбулдан учуп келип, и биз ошондой багы Ошко кете тургандар 2-3-4 адам болуп калган экенбиз. Орский рынокко келип калдык дагы, и давай баягы жерден бирөөнү сурана калдык. Уктап аткан экен, ичинде там тишина, абсолютно тишина була. Баягы таксопарк Орский рынок деген баягы. Ошол жерде машинанын ичинде уктап аткан таксисти ойготуп, анан Ошко кетебизби деп сүйлөшүп, акчасын сүйлөшүп, анан мен сурадым, сен нормальный эс алып уктап алгансыңбы десем, конечно, келгениме канча болду, мен уктап. Суусамырга келгенде кетти көзүчү, уже налево, направо кетип атат. Баягы опять водиласын бияка отургузуп, өзүм за рулем отуруп айдаганы мажбур болдум. Эми канча адамдардын өлүмү мына ушул нерсе менен канча адамдар мисалы жаны кыйылып атат туугандар. Ырыскыга каршы чыгып аткан жерим жок да, надо зарабатывать этиш керек, иштеш керек, үй бүлөнү багыш керек. Арам мээнет менен алектенип аткан жок. Алхамдулилля, бирөөнүн нерсесин урдап аткан жок. Бул адал мээнет менен алыс жол жүрүп, эл ташып, адам өзүнүн үй бүлөсүнүн ырыскысын көтөрүп атат. Но единственный болгону кичине мындай пределды билиш керек. Мына ошол нерсе биздин жаман чоң проблемабызга айланды туугандар. Өзү багы орустарда бир айткан бир макал бар. Хорошо там, где нас нет дейт. Билесиңерби? Бул эмнени аңдатат дегени? Хорошо там, где нас нет дегени, проблеманын баары өзүбүздө дейт. Ушундай. Ошто же Бишкекте чоң ошондой шаарларда тирилик кылып, иштеп, мээнет кылып, ырыскы тапса, ошондой мүмкүнчүлүгү бар, бирок ошол нерсени жасабайт. Все, бул өзүнө включил баягы режимди. Мен азыр кыскасы Москва, Питерге барышым керек. Мен ошол жерге барсам, там конкретно иштейм. Ошол жерге барсам, мен байым, нормально там может заработать. Болду. Все. Ошол нерсени включать этип алган, а бул жакта кыйраткан нерсеси жок. Эми келечекти билген адам заты жок. Мен просто баягы тамаша иретинде эле баягы Ванга же Нострадамус окшоп, мен субханалла, келечекти айтпаймын, но субханалла, мондай өзүнүн жеринде туруп спокойно иштей албаган, мүмкүнчүлүгү бар, дене мүчөлөрү соо, астында транспорты бар, таксовать этип ушул жерде көчүгүн мындай тормозить этип ичине бензинди бияка чапкылабастан, бир точкаларда туруп, сабыр кылып, таксовать этип үй бүлөсүн бага албаган, ал жизнь Москвага барганда бай кетпейт. Москва, Питерге барганда вот такая же судьба ждет. Ал жерде дагы бир шылтоо башталат. Ошон үчүн баягы орустарда айтылган сөз бар, хорошо там где нас нет дегени, ошол баягы бүт каяк жакшы. Биз жок, жер жакшы дейт да. Ошол чын. Действительно, биз жок, жер жакшы. А биз бар жерде проблема, постоянно проблема. Не дают работать. Кыскасы толтура шылтоо табылат, причиналар табылат. Ошол нерсени кылбай коюш үчүн, үй бүлөсүн бакпай коюш үчүн толтура. Эми мен бул жерде ичип алып, мас болуп келип, анан кийин еще доңкулдатып баягы үй бүлөсүн сабап аткандарды мен айтпай эле коеюн. Суицидники. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримдин бир аятында айткан бир аяты бар. Туугандар, вала тулку биидикум иля тахлука. Аллах субханаху ва таала ушул аятында бизге буйрук. Кур'анда Аллахтын бизге берген буйруктары бул парс иретинде. Туугандар, Аллах бизге буйрук берип атат. Вала тулку биидикум иля тахлука. Өз колуңар менен өзүңөрдү өлүмгө түртпөгүлө деди. Суицидник да, өз колуңар менен. Хорошо. Бул не только суицидниктер кирет монун астына. Мына ушунун астына, ушул аяттын астына туугандар,
бардык адамдын денсаулыгына, өмүрүнө зыян болгон категориядагы нерселер мына ушул аяттын ичине кирет. Повышенная скорость, же болбосо ошол ылдамдыкты соблюдать эте турган мындай чоң автобанга чыгып калдың, скорость ал жерде минимальный 100 болуш керек эле, а сен плетешься ал жерде 60-70 менен, мисалы. Ошондо аварияны эме кылып атат. Валя tulqu biyadikum ila tahluka, өзүңөрдү өзүңөр колуңар менен өлүмгө түртпөгүлө деген Аллах Тааланын аяты бул биздин жеген, ичкен нерселерибизге чейин тиешелүү, туугандар. Бул категориянын астына эмне кирет десе, бул категориянын астына баягы бизде түнкү саат 1-де туруп, курсакты тойгузуп туруп, анан кийин только ошондон кийин уйку келет го, мисалы. Түнкү саат 1-де курсакты тойгузуп, курдакты жеп, анан ошондо анан кийин спокойно уйку келет. Обзом кыргыз уктабай. Кээде чет мамлекеттен коноктор келип калса, мен ошентип подкалывать этип сүйлөп калам да, ушундай. Мисалы араб мамлекетине барып жүргөндөр, мынакей араңардан ажыга же болсо мынакей Саудияга баргандар бар эле көргөн болуш керек. Умрага баргандар бар. Биздин адамдар ал жерде бир максимум 10 күндөн кийин организмибизди истощает, организм. Потому что биз бул жакта жареный, мына ушундай нерселерди жейбиз, күчтүү, ал жакта только отварной, парной, ошондой нерселерди жегендиги үчүн организм уже желает багы кичине күчтүүрөөк нерсени каалап калат экен. Билесиңер да, туугандар. Мына ушул бул нерсе ажыга жана умрага барып 1 ай жүрүп келген адамдар бул нерсени абдан жакшы билишет. Абдан жакшы билишет. Андан кийин Меккеде же да башка бир жеринде кайсыл жерде лагман чөйөт экен, анда билишет. Анда таап алышкан. Ажы ашчысы жетелеп лагман жегени буларды алып келет, лагман жегени кетишип атат. Эми мен айтып атканым мына ушул өзүңөрдү өз колуңар менен өлүмгө түртпөгүлө дегендин астына, туугандар, бул биз өзүбүздүн образ, жашоо образыбызда кирет, бардык нерсе ушул нерсе категориянын ичине кирип кетет. Вредоносный нерселердин баары ушул нерсенин астына кирет. Химикат көйүп кетти, генно модифицировано ГМО нерселер аябай көйүп кетти, туугандар. Мен бир эмеде кайсы бир макалада бирөөнүн эмесин окуп калдым эле, азыр точно эсимде жок, бирок баягы балдардын, кичинекей жаш балдардын непоседа болушу, бул көчүгү тунбайт постоянно. Кийин мына ошол балдардын последствия вниманиясы постоянно чачырап турушу, бир жерде турбайт, никогда сен айтып аткан сөздү мындай отуруп до конца мындай осмыслить эткени нету, мүмкүнчүлүгү жок да андайчы. Он постоянно мысли у него то там, то здесь. Мына ушул нерселерди мен туугандар уктум эле. Китайский конфеталар бар го. Мына сейчас продать жүргөн 5 сом, 10 сом, жалтыр алып барып биз балдарды өзүбүз кормить этебиз. Там көңүн көтөрүп коюш керек да. Там 5 сомдук красительдер менен алып барып берип жегизип, кыскасы мен бир жерден ушундай макаланы окуган элем. Эми туугандар, мына ошол мен айтайын дегеним, бардык ошол адам өзүн өлүмгө түртө турган нерсе. Авто кырсыктарды айттык, скорость айттык, туугандар, ылдамдыкты этият болуп жүргөндө дайыма биз билишибиз керек. Но нет, капоттун астындагы аттын күчтөрү не дает адамга просто спокойно ездить. Баягы эмне менен бүтүп атат, аягы мынакей ушул трагедия менен бүтүп атат. Бул адам хорошо, жалгыз, ушундай эч кимиси жок, никому не нужный болсо да макул. Нет, бул оставляет свою семью. Бойго жетпеген кичинекей жаш балдары калды, көз каранды болуп, динге калды, аны туугандар билесиңер. Автомашина, туугандар, бул баягы арабтарда илгери мындай деп айтып коет эле. Сайярату адату нақлин лейсет
әдәті фахрин деген бір сөз бар эле. Бұл сөзді де біз студенттік кезімізден білетілік. Автомашина бұл средство роскоши емес, это средство передвижения дейді. Ушундай деп мисалы воспринимать етілік, но у нас, к сожалению, урматтуу бир туугандар, біз как Северный Корея сыяктуу мынакей СССРде жашаганбыз, айтпадык өткөндө СССРде жашаганыбызда ушул акчасын каяка тратить ете албай, багы как-то вот тапкан акчалары мешками у него подушканын астында или подушканын ичинде, матрастын ичинде акчалары ошондой жатып, акыры акча да, бул деген акча, бул туугандар. Это багы облигации, ценный бумагалары бир күнү раз күчүн жоготту дагы, вот это валюта девальвацияга кабылды, адамдар мешөктөп алып чыгып, ыйлап, ошол мешөктөп төккөндөр болгон деп өткөндө мен айтып келдим. Ушундай болгон ситуация. Вот, азыр дагы мынакей туугандар, инфляция болуп атат. Кетип атат инфляция. Ачы, эмнеден баардык нерсе эмнеден эле кымбат болот? Эмне себептен жөн эле кымбат болот? Жөн эле кымбат аткан жок да. Бул деген сен акчаң обесценивать этип атат, инфляция кетип атат. Дүйнөлүк масштабта, можно сказать, билбейм, бирок биздики аябай катуу кетип атат. Бир үй бүлөсүн кошо акыретке алып кеткен, туугандарын кошо алып кеткен, Бишкекке же Ошко жетип алайын деп таксиге отура калып, жол киресин төлөй коюп, баягы таксисттин айынан пассажир жөн эле уктап баратат дагы, и раз на тебе, мынакей. Из-за этого лихача адам өзүнүн жашоо өмүрүнөн кур калып атат. Туугандар, зулум эмне бул? Адамдын жанын алып атат. Бул только өзү өлүп калса мейли, өзү эч кимге кереги жок экен. Макул. Бул канча адамдын жанын алып кетип атпайбы? Уктабастан встречкага чыгып кетип атат. Лобовое столкновенияга барып атат. Мынакей кече жакында болду. Бир үй бүлө дүйнөдөн көз чумду. Туугандар, страшная смерть. Кичинекей балдарга особенно. Кыйкырган бойдон элестетсең ошону. Сценаны эгерде ичинен снимали ошол сценаны. И туугандар, мен айтайт эле, ушул мынакей ушул кырсыктарды атабыз, автонун ылдамдыгы, кыскасы ушул нерселердин баары аябай чоң зыянга алып келип атат деп атабыз. Эми кичине болсо дагы мен каалаганым ушул кичине мындай баягы автолюбительдер деп койчу эле го илгери, да. Сейчас автолюбитель эмес, ал вообще азыркы доордо ушундай болуп калдык. Мен просто айтат элем, азыркы кичине хотя бы вот культура вождения бар го. Культура вождения машины, автомобиля. Машина айдаш маданияты. Вот как за рулем жүрүш керек. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үйрөткөн сүннөтү боюнча өзү ат минип бараткан жүргөн адамга салам бериш. Мына ошондой эреже. Салам бериш керек. Жылмаюу каякта. Агрессия. Эмне себептен ушунчалык деңгээлге барып калып атабыз, туугандар? Бул массовый психоз болуп атат. Массовый психоз. Бирөө-бирөөгө жол бергиси келбейт. Вот кто-то сенин жолуңду занял, агрессияны агрессияда кауласың ошол заман. Жол токтотуп коюу, туугандар, мындай да, Бишкекте жүргөн, мисалы Бишкек автомобилист, Бишкектин автомобилисттери дейлик да. Ошол кезде Бишкек автомобилисттери менен Алматанын автомобилисттеринин ортосунда чоң айырма бар. Эмнеде? Айырма эмнеде эле? Просто культурасында. Ну эми адамга надо развернуться, да? Бул двойной сплошнойдун үстүнөн разворачиваться этип аткан жок, но где ему можно было развернуться, ошол кайрылып кетүү мүмкүнчүлүгү бар жерде ошол машина турат, ошону өткөзүп коеюн деген машина жок. Вот это цепочка аяктабайт да. Все, эч ким токтогусу келбейт. Жол кыйшайып калганды мен өткөзүп жиберейин, ошол көп турбасын. Ошол да бир кандайдыр да бир жактан, могул жактан бир да бир жиндиси учуп келип туруп, ошол жерде кыйшайып турган машинанын
жан башына сайылып калбасын деп ойлогон эч ким жок. Все права знают, өзүбүздүн укугубузду билебиз, да, мы на главное едем, главный да биз кетип атабыз. Это главный жол биздики болчу. Сен менен никто не спорит, сен главный жол сеники экениң. Просто сенин мындай адамдык жүзүң жоголуп калганы вот это вот адамдарга жакпай жатат. Просто потерял человеческое лицо, просто все, гуманоид. Ман каталя нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил арди فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Al-Maida сүрөсү 32 аятты тугандар, Аллах жараткан Аллах ошол аятында мындай дейт. Бул нерсе адам ошол бир жанды жөн эле на ровном месте бир жанды кыйса, ал кандай максат менен? Просто ал жерде баягы билесиңер тугандар, Аллах субхана тааланын Куранда өзү бир аяты бар. Валакум фил кисоси хаятун я улил албаб деп Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат. Силер үчүн дейт, акыл ээлери, өч алууда жашоо бар деп Аллах Таала мынакей ушул аятында айткан. Бирок бул аятты кийинки доорлордо чересчур жесткий же болбосо бир варварский ушундай бир кандайдыр ушундай смыслда понимать этип, то есть баягы бирөө өлтүрдү эле, эми бирөө өлтүрсө, экинчиси өлтүрүш керек десе, бул чё за зверство деп ошентип бул нерсени көпчүлүк адам заты балким кабыл алган жок. Бирок чындыгында Аллах субхана таала ошол аятында айтып атат, силерге дейт, акыл ээлери, өч алууда силерге жашоо, силер үчүн жашоо бар деп атат. То есть смысл в чем десе тугандар, а смысл ушундай. Эгерде сен бирөөнү өлтүрсөң, да просто жөн эле бардың да, там бирөөнү өлтүрүп койдуң да, кровная месть деген нерсе. Конечно, муну эми самосуд менен өзүнчө барып жасабайт, бирок бул шариатта ушундай нерсе болгон тугандар. Шариатта казы да бул адамга выбор берген. Каласаң давай мынакей жакын ошол өлтүргөн адамдын жанын кыйуу. Коч, убей. Ушундай болгон. Ошондой өлтүрүп коюу коркунучу турган кезде адамдар ошондой нерседен кичине чоочуркап турат да. Мисалы азыр бүгүнкү көптөгөн айтайлык судебный производстводогу болуп аткан делоларды көрсөң, сколько там тергөөчүлөр и соттор ушу алектенип аткан или бүт багы ГСНдин ичиндеги мисалы жаткандардын көрсөң, самое большое количество может занимает кража менен отургандар, может быть, да, например, кража. Аллах Таала Кур'анда айтып атат: "Сарику ва сарикату фaqta'u айдиахума жазаан мин Аллах, накалан мин Аллах, жазаан бима касабу накалан мин Аллах." Уру эркек менен уру аялды колдорун чапкылады. Бул Аллах Тааланын жазасы ошол кылган иши үчүн. Жана ошондой эле бул ошондой баягы бир ушундай бир кордук сүрөтү. Это же печать на всю жизнь, да? Уру болуп жүргөн. Сен эки колду чапкын, анан кийин көрөсүң. А Кытайда почему, мисалы, эмнеге Кытайда кошелек нашли в такси, ичинде $1 000 менен бир там сумку нашли дейли, да? О таксист кокуй айнанайын деп жүгүрүп көтөрүп келип атат. Неге алып келип атат? Таксист из-за благородства алып келип атат дейсиңер. Жок, он боится, что его где-то засняли, и он за это может конкретно поплатиться. Или Дубайда, или араб кайсы бир мамлекетте там ювелирные изделия, там столько $миллионов он стоит. Бул сатып берсе байып кетмек, кокуй там. Но бул таксист көтөрүп жүгүрүп алып келди. А эмне үчүн алып келди? Неге? Потому что безопасный город, везде камера. Бир жерден экинчи жерде колго түшкөндөн кийин бул там уже наржаат чатак болушун билген үчүн алып келди. Тут, короче, алдын багы благородный поступок жөнүндөгү сөз эмес, просто он сохранит свою жизнь или руку хотя бы цел. Эми бул нерсени, конечно, биз бул нерсени бүгүнкү цивилизованный ушундай дүйнөдө
цивилизованный дүйнөдө мынакей бүгүн, например, ошол цивилизованный дүйнөнүн ичинде мынакей мораторий на смертную казнь. Эмне үчүн мораторий на смертную казнь киргизишти? Мисалы, люди требуют, давайте өлүм жазасын киргизгиз келе, давай өлүм жазасын киргизгиз келе деп атат да, демелечи. Да, а бул жакта чыксаң, бул жакта дагы бир талпа турат да, соттор несправедливый, соттор андай, ана мындай. Ну хорошо, давай смертный казнь киргизели дагы. И представь, эртең уже смертный казнь статья менен виновен болуп сен кетип атсаң, кандай болот? Ошон үчүн Аллах субханала тағала мынакей ушул Бакара сүрөсүндө айтып атат, кимде-ким ушундай жөндөн жөн бузукулук ниети менен, просто бузукулук ниети менен жасаган болсо, бул жалпы адам затын өлтүргөн менен барабар. Ал эми ким бир жанды сактап калса, анда жалпы адам затын сактап калган менен барабар деп Аллах Таала мынакей Маида сүрөсүнүн 32 аятында айтып атат. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Куллул муслими алал муслими харамун дамуху ва ирдуху ва малуху." Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп айтты? Мусулман үчүн арам dedi. Эмнеси арам? Перечисляю. Эмнелери арам экен. Мусулман адамдын каны арам. Не покушайся эч качан бирөөнүн канына. Көтөрбө, курал көтөрбө. Экинчи, мусулман адамдын абири, намысы арам. Не покушайся. А бизде азыр любой чайханада кирсең, там нормально, там чучук казык арта менен вместе человеческим мясоны раздирают сейчас, нормально. Ваирдуху, анын намысы абири арам. Вамалуху, мусулман адамдын тапкан мал мүлкү арам деп атат. Мынакей 3 нерсени запретный деп шариат тыюу салып койду. Все, туугандар. Вот глаз за глаз, око за око деген бар го, Сме, өч алганда. Ну попробуй сен, азыр бирөөнүн эшигине барып, сквозной багы эшик ключ тыккан жерден көзүңү коюп алып, тоң коюп алып, ошол жерден стараешься, делаешь попытку ичиндеги нерсени посмотреть, и оттуда бирөө сени шашлыктын багы несиле, багы темирин сайып алды көзүң агып түшүп калды. Так кто виноват? Кто-то будет теперь сейчас возмещать ущерб, Багынын көзүн кем будет восстанавливать? Морально там или материальный компенсацияга он имеет право? Десе нет, не имеет права. Не имеет. Андайга акысы жок. Эмнеге? А незачем бирөөнүн үйүн барып аңдыштын кереги жок болчу. Тешигинен барып алып туруп аңдыгандын кереги жок болчу. Последствиясы ушундай бүтмөк. Сен эч ким моральный компенсация кылып бербейт. Все. Биздин туугандар мынакей ушул шариятыбыздагы ушул тыюу салган нерселер адамдын намысы, адамдык ушундай бир качествосы, адамдык жүзү, анын абири, намысы, мал мүлкү, мына ушул нерселер бар, целый калсын. Эч ким мынакей адамга покушаться этпесин, покушение болбосун деген мына ушул человеческая ценность исламда каралган болду. Исламда ушундай. Анан багы кээде биз айтабыз, слежка там, аңды, артынан, тигинде, андай нерсеге только исключительно государственный багы укук коргоо органдары, у которых есть на это право. Только ошолор ради безопасности улуттук коопсуздук үчүн, мамлекеттик коопсуздук үчүн, улуттук коопсуздук үчүн алардын мына ушул нерсеге мамлекет мисалы буларга обязывает. Ошол нерсе, алардын жумушу ошол. Но ошону дагы, конечно, бардык нерсеси туугандар закон ушул мыйзамдын негизинде. Эми туугандар кыскасы ушул жерде мен айткан нерсем, биз мынакей бүгүнкү тема сөз негизи ушул просто адамдардын жанын сактап калуу. Муфтий, Азирети муфтийнин айткан атайын ушу темасы болгон экен эле, автокырсыктардын алдын алуу толтура болуп кет. Жол жаман болсун, да жаман да. Помню, мен 90-жылдары как студент болгондо приехали в Саудовский район, Мекке менен Мадинанын ортосунда, там тишь и гладь да, и односторонний там
там несколько машин батат, и бұл жағынан сетка тартылған, и бұл жақтан сетка тартылған. Эмне үчүн сетка тартылған? Чтобы там мерблюдтар жүгүрүп, кой жүгүрүп, трассага чыгып кетпеш үчүн. Безопасно. То есть біз прям тапки деп машинанын спидометринде сколько болсо ошону выжимали. Эми жаштык кезинде 240 көрсөтүп атса, мы вот стрелканы клали 240-ка да айдат ошентип же. Туугандар, бүгүн бизде бул нерсе мүмкүн эмес да. Мисалы, биздин азыр мына могу Тоо-Ашу менен Кыргызстандын жолдорун билесиңер. Ошол кезде мен эсимде бар да, баягы балдар жалып атсетип, то есть СНГдан баргандар, СНГшниктердин бар проблемасы бир да. Там бир ямадан качсаң, экинчи ямага түшүп кетесиң, туурабы? Бездорожье, короче. Асфальттарың бүт бар булганып, бир ямадан качсаң, экинчи ямага түшөсүң. И ал жерде болгон жалабалар, мынакей жол теп-тегиз, уктап кетет экенсиң, уйкуң келип кетет. Теп-тегиз болсо дагы жаман. Уктап кетесиң. Мына азыр теп-тегиз кылып, сонун кылып койду эле, эми адамдар эми уктап кетип, мынакей авария болот. Уктабаш керек. Амин. Дуа кылабыз. Аллахым субханаллах, Кудайым. Жараткан мээримдүү Аллах барыбыздын күнөөлөрүбүздү кечир. Аллахым туура жолдон адаштырба. Аллахым ар бирибиздин билип билбестен жакшылык кылган, жасаган күнөөлөрүбүз аябай көп. Жараткан мээримдүү Аллах ар бирин кечиргин. Ушул мечиттен чыгар замат күнөөлөрүбүз төгүлгөн абалда жеңилдеп чыгып кеткенди Кудайым өзүң насип эткин. Аллахым мына ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пендеңдин дуа тилектерин Аллахым өзүң орундаткын. Кудайым перзенти жокторго перзент бергин. Ооруп жаткандар Аллахым өзүң толук шыпа бергин. Кудайым карыздары бар, кыйналып ушундай түйшүктөрдө жүргөн болсо Аллахым аларга өзүң жеңилдик бергин я Раббана. Аллахумма صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم